Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдемелерди жана барабарсыздыктарды классификациялоо. Сабактын максаты менен таанышсак, бүгүнкү сабакта биз теңдемелер жана барабарсыздыктардын классификациясы менен таанышабыз. Теңдемелер жана барабарсыздыктарды классификацияга бөлүүнү үйрөнөбүз. Ар кандай классификациядагы теңдемелер жана барабарсыздыктарды чыгарууну үйрөнөбүз. Теңдемелер канча классификацияга бөлүнөт? Теңдемелер белгисизге аткарылган математикалык амалдардын мүнөзүнө жараша эки классификацияга бөлүнөт. Алар кайсылар? Биринчиси алгебралык теңдемелер, экинчиси трансценденттик теңдемелер. Алгебралык теңдемелер деп кандай теңдемелерди айтабыз? Анда биринчи аныктамага көңүл буралы. Эгерде теңдемеде белгисизге кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү, тамыр чыгаруу амалдары гана катышса, анда мындай теңдемелер алгебралык теңдемелер деп аталат. Алгебралык теңдемелерге мисалдарды келтирип көрөлү. Биринчи мисалда x квадрат кемитүү 3x кошуу 5 барабар 0 деген теңдеме берилиптир. Бул теңдемеде даражага көтөрүү, кемитүү, көбөйтүү, кошуу амалдары катышкан. Демек, бул алгебралык теңдеме. Экинчи мисалда даражага көтөрүү, кошуу, тамыр чыгаруу, кемитүү амалы катышкан. Үчүнчү мисалда даражага көтөрүү, кошуу, көбөйтүү, бөлүү амалы катышкан. Демек, булар алгебралык теңдемелер. Экинчи аныктамага көңүл бурсак, анда эгерде теңдемеде белгисизге биринчи аныктамада аталган 6 амалдан башка амалдар аткарылса, анда мындай теңдемелер трансценденттик теңдемелер деп аталат. Мисалдар келтирип көрөлү трансценденттик теңдемелерге. Биринчи мисалда синус x кошуу 1 бөлүү x кошуу 2 7x барабар 7x кошуу 9. Мында кошуу, бөлүү, көбөйтүү амалынан башка тригонометриялык амал катышып атат. Демек, бул трансценденттик теңдеме. Экинчи мисалда даражага көтөрүү, кемитүү амалынан башка логарифмалык жана көрсөткүчтүү даража катышып атат. Үчүнчү мисалда тамырдан чыгаруу, кошуу амалынан башка тригонометриялык жана көрсөткүчтүү даража амалдары катышып атат. Анда силерге тапшырма. Окуу китебиңердин 154 бетиндеги биринчи жана экинчи көнүгүүнү аткарасыңар. Ал көнүгүүдө теңдемелер берилген. Ошол теңдемелер жана барабарсыздыктар берилген. Силер ошол теңдемелер жана барабарсыздыктардын тибин аныктайсыңар. Классификацияга бөлөсүңөр. Мен силерге окуу китебиңердин номер 3 көнүгүүнүн аткарылышын көрсөтүп берейин. Номер 3 көнүгүүдө төмөнкүдөй теңдеме берилиптир. 5 кемитүү 3 көбөйтүү каша ичинде x кемитүү 2 каша ичинде x кемитүү 2 каша ичинде x кемитүү 2 барабар 2. Бул теңдемени чыгарууда минус 3-тү x-ке көбөйтөбүз. Андан кийин минус 2-ге көбөйтөбүз. Калганын өзгөрүүсүз жазабыз. Анда төмөнкүдөй болот. 5 кемитүү 3x кошуу 6 каша ичинде x кемитүү 2 каша ичинде x кемитүү 2 барабар 2. 6-ны x-ке көбөйтөбүз. Минус 2-ге көбөйтөбүз. Калганын өзгөрүүсүз жазабыз. Анда 5 кемитүү 3x кошуу 6x кемитүү 12 каша ичинде x кемитүү 2 барабар 2. Минус 12-ни x-ке көбөйтөбүз. Минус 2-ге көбөйтөбүз. Калганын өзгөрүүсүз жазабыз. Анда 5 кемитүү 3x кошуу 6x кемитүү 12x кошуу 24 барабар 2. Өзгөрмөсү бар мүчөлөрдү барабардыктын сол жагына калтырып, өзгөрмөсү жок мүчөлөрдү барабардыктын оң тарабына алып өтөбүз. Анда төмөнкүдөй болот. Сол жагы өзү калды, барабар. Андан кийин 2, 5 алып өтсөк минус 5 болуп өтөт. 24 алып өтсөк минус 24 болуп өтөт. Бул мүчөлөрдү кошуп кемитсек, жыйынтыгы минус 9 барабар минус 27 болот. X-ти табуу үчүн минус 27-ни минус 9-га бөлөбүз. Анда x-тин мааниси 3 болот. Демек, теңдеменин жообу 3. Текшерсек 2 чыгат. X-тин ордуна ушул 3 деген маанини коюп, амалды аткарсак, жыйынтыгы 2 болот. Анда силерге барабарсыздыктардан мисал келтирейин. Окуу китебиңердеги номер 4 көнүгүүнү аткарып көрөлү.
Төмөнкүдөй барабарсыздык берилиптир. 2x квадрат кемитүү 3x кошуу 5, нөлдөн чоң. Бул барабарсыздыкты чыгаруу үчүн ушул көпмүчөнү нөлгө барабарлап алабыз. Анда квадраттык теңдеме болот. Бул квадраттык теңдемени чыгаруу үчүн дискриминантты табабыз. Дискриминанттын формуласын биз буга чейин теңдемелерди чыгарууда иштегенбиз. Анда дискриминантты тапсак, v-нын ордуна экинчи мүчө минус 3 барар. Минус 3'түн квадраты минус 4 көбөйтүү a-нын мааниси 2, бош мүчө 5 барар. Ошондо 9 кемитүү 40 болот. 9'дан 40'ты кемитсек минус 31. Минус 31 нөлдөн кичине, терс сан болгондуктан анда x минус 8'ден плюс 8'ге чейинки маанилерди кабыл алат. Бул дискриминант терс сан болгондо теңдеменин тамырлары жок, демек x каалагандай санды кабыл алат экен. Бул аралык силер 155-беттеги ушу номер 4-чү көнүгүүнүн калгандарын аткарасыңар. Анда номер 6-чы көнүгүүнүн дагы көрсөтүп берейин чыгарылышыны. Номер 6-чы көнүгүүдө a параметринин кайсы маанисинде ax кемитүү 4 барабар 3x теңдемесинин тамыры 8ге барабар. Чыгарылышы мында теңдеменин тамыры 8, x мааниси демек 8ге барабар экен. X-тин ордуна 8'ди жазабыз. Ошондо 8a кемитүү 4 барабар 3 көбөйтүү 8 болот. 8a барабар 3'тү 8'e көбөйтсөк 24, минус 4'тү алып өтсөк, барабардыктын оң жагына плюс 4. Анда 8a барабар 28 болот. a-ны тапсак, 28'ди 8'ге бөлөбүз. Анда a-нын мааниси 3,5 барабар экен. Демек, бул теңдеме a 3,5 деген маанини алса, теңдеменин тамыры 8 барабар болот экен. Демек, a параметринин мааниси 3,5 экен. Анда мен силерге ошол беттеги номер 11-чи көнүгүүнүн аткарылышын дагы көрсөтүп берейин. Барабарсыздыкты канааттандырган x-тин эң кичине бүтүн маанисин тапкыла дептир. Бул жерде барабарсыздык берилиптир. Бул трансценденттик барабарсыздык. Логарифм 3 негиз боюнча каша ичинде 3x кемитүү 2 нөлдөн чоң дептир. Анда бул барабарсыздыкты төмөнкүдөй кылып жазып алсак болот. Логарифм 3 негиз боюнча каша 3x кемитүү 2 чоң логарифм 3 негиз боюнча 1. Нөлдү биз ушинтип логарифма түрүндө жаздык. Анткени 3'түн 0-чү даражасы 1ге барабар. Бул логарифманын мааниси 0. Логарифманын касиеттеринин эрежелеринин негизинде барабарсыздыкты төмөнкүдөй кылып жазып алсак болот. Себеби бул логарифманын негиздери окшош, логарифмалануучу сандарын гана барабарлап алсак болот. 3x кемитүү 2 1ден чоң деп жазып алабыз. Анда бул барабарсыздыкты чыгарсак 3x чоң 1, минус 2'ни алып өтсөк плюс 2 болуп өтөт. Демек 3x чоң 3дөн. Мындан x-ти тапсак x чоң 3 бөлү 3, x чоң 1. Демек x 1ден плюс 8'ге чейинки маанилерди кабыл алат экен. Бул аралыкта барабарсыздыкты канааттандырган x-тин эң кичине мааниси, бүтүн мааниси 2 саны болот. Силер ушул көнүгүүнүн калганын өз алдыңарча иштейсиңер. Силерге үйгө тапшырма окуу китебиңердеги номер 5-чи жана номер 6-чы көнүгүүнү иштеп мага жөнөтүп коесуңар. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.